Birinchi кезекте силердин айлаңарды көтөрүп береличи деп. Бул киши да колдоп отур. Ар бир дарак кыйылганда менин мындай жүрөгүм ооруйт элечи. Бул ар бир көлөкө, эртеңки келечектеги балдарыбыздын мындай таза абадан дем алуусу булчу. Чачылганды анын бардыгын жыйнайбыз, башталган иштерди бүтүрөбүз. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ошо. Шаарыбыз эми ушу жашыл шаар болсун эми. Кана. Вице-мэр кылсын, кана. Депутаттар жүрө турабыз, мырза. Бардыгыбыз шаарды боюнча бүт кыдырып чыктык. Бүт кыдырып, анан жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн жанында скверлер бар го жанагы. Ошолорду көбөйтөлү деп атабыз да. Юго-Востокто, Черемушкада бардыгын. Бардыгы эле паркизде атайын бир жак барбай, үйүнөн чыгып бала чакасы менен ошол жерде бир жашыл аймакта биз азыр ошо ондогон орундарды кече тапканбыз. Бир мындай заманбап, мындай жакшы бир жайга айлантышыбыз керек да. Анан азыр президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дагы билесиздер, Жашыл Мурас деп чоң компания баштаган. Аны биз Ош шаары Кудай берсе ийгиликтүү улантабыз. Ош шаары ушул жашыл шаар деген мындай бир түшүнүктү пайда кылып, дайыма ошого аракет кылышыбыз керек да. Бул жерде бул жөн эле бир баягы көчө тегүү акциясы эмес, жанагы. Бул биздин системалуу, туруктуу саясатыбыз болуш керек. Шаарды жашылдандыруу. Туруктуу саясатыбыз бул. Мен айтып атам, мына жарлык чыгардык 90 күндүк. Şu шаар боюнча жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерине жаш кары дебей баарыбыз киришишибиз керек. Мына мекеме ишканалары азамат, университеттер болобу, мектептер болобу, жеке менчик жанагы ишкерлер болобу, баардыгы ушу өзүнүн эшигин алдын көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин жүргүзүшү керек. Бир эле сиздерди карап отурбай, алар дагы кол кабыш кылсын. Мына быйыл Кудай буйруса 20 миңдей көчөт отургузуп, дээрлик 2 миллионго жакын гүл отургузабыз деп пландап атабыз. Бирок мен өзүм дагы бир жеке демеушүлөрдү дагы издеп атабыз азыр. Дагы кошумча 10 миң көчөт кошуп берели деген аракетибиз бар. Анткени биз ушундай мындай массалык түрдө дарак экпесек, Ошто мына чаң боюнча, жана башка боюнча бир топ проблемаларыбыз бар. Ошон үчүн биздин эң чоң приоритетибиз, багытыбыз ушул Ошту жашылдандыруу болот. Ошого көмөк көрсөтүп аткан, жардам берип аткан сиздерге, ошо түнү күнү жардам берип аткан сиздерге рахмат. Бул жетекчилер келип бир күндүк дарак отургузуп эле кетип калган менен сиздер жанагы ар бир гүлгө, ар бир көчөткө жанагы балага мамиле кылгандай кылып, мамиле кылып мындай мээрим төгүп жасабасаңар, биздин жанан сүйлөп акция кылып коюп кетип калганыбыз ал бир тыйын. Баланын туулганына сүйүнбөй, турганына сүйүн дегендей, биз анын өсүшүн, жетилишин бүт баарын көзөмөлдөшүбүз керек. Сиздерге рахмат эже. Чоң рахмат эме. Биргеликте чогуу Ошту бир жашыл шаар кылабыз буюрса. Рахмат эже. Чоң рахмат. Сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, Аллахым колдосун. Бардык жакшылыктар сиздердин эмесин оролосун. Чачылганды анын бардыгын жыйнайбыз, мурдагы башталган иштерди бүтүрөбүз. Андан сырткары дагы чоң бир 5-6 абдан элге пайдалуу долбоорлорду киргизебиз, Кудай буйруса. Бардыгы жакшы болот. Иштейбиз мына, депутаттар колдобосо. О Талабековдон дагы сурандык. Кече мен киргиздим, өзүм дагы бул кишиден сурандым, Ушу биринчи кезекте силердин айлаңарды көтөрүп береличи деп. Бул киши да колдоп отур. Өзү азыр мына быйылкы жылы именно ошол бизден силер жашылдандыруу үчүн таза абаны коом ошону көтөрүп беребиз деген бир амбиция болду. Кече Жанат Кубанычев келип экөөбүз макулдашканбыз. Балдардын айлыгын көтөрөлү, ушуларды силер эжелер жалаң карыган эжелер, карыган аталар иштейт экен. Ушулардын үй бүлөсүнө, бала чакасына кичине бир жардам болсун деп туруп айманы көтөрөбүз деп кеңештик эле. Жакшы жаңылык, рахмат.